Кезек эми бортовой спринтерлерге келип жетти. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, сиздер азыр Бишкек Кабар YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бишкек Кабар YouTube каналы ошо Бишкектеги унаалардын бар бааларын ар дайым ар базар калтырбай тартып келет. Биз аркылуу бааларын билип туруңуздар. Бүгүн 5 сентябрь 2021 жыл. 2003 жылы чыккан көлөмү 2 сидай контейнер бар. Биринчи хозяин экен. Баасы $13,500. 9 кат бортовой спринтер. Мына артындагы борттун үстүндө нарашкасы, дагы кошумча нарашкасы дагы бар экен. 9 кат дубл кабина. Кабинанын үстүндө дагы багажник бар. Кыргызстан учетко коюлган бортовой спринтер 211, 2000 жылы чыккан, көлөмү кайсы болот? 2 сидай, 313 мотору, механика, обмен бар экен, баасы $10,000. Ушул астында турган номерге чаласыздар. Дөңгөлөктөр кышкы. Борттун узуну канча? 2,90. Volkswagen Crafter 9 кат, артында тенти менен. Жылы 2010, 250 000 км жүргөн, көлөмү 2.5 механика, баасы $11,500. Ушул астында турган номерлерге чаласыздар. Дөңгөлөктөрү, протектору жакшы, кышкы. $313 бортовой спринтер, 1 каттуу, 2002 жылкы. Көлөмү 2.2, родной пробег 320 000 лет. Германиядан свежий келген, баасы $9,900. Салону. Дөңгөлөктөрү жайкы. Спринтер 312, 1 каттуу, 97 жылкы, көлөмү 2.9 сидай механика. Вариант обмен бар экен, $7,900. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр рейси жок болуп атат, борттун узундугун сураганга. Спринтер 410, 9 кат, 97 жылкы, көлөмү 3 сидай. Баасы $11,500, борттун узуну 4.6, ени 2.1. Обмен бар экен, 2 номерге чаласыздар. Дөңгөлөктөрү жаңы эле койгон. Сары түстө спринтер 311, 2001 жылкы, көлөмү 2.2 механика. Германиядан свежий келген, баасы $9,500 сурап жатыр. 2 номери бар. Чалып, сөйлөшүп көрсөңүздөр болот. 1 каттуу, дөңгөлөктөрү жайкы. Борттун узуну жазылбаптыр. Эсинен чалып сурап көрүү керек. Анын жанында 313 сидай, 1 каттуу дубл кабина, 2003 жылкы, көлөмү 2.2, 313 мотору, растамышка болгон, оформление боло элек, баасы $10,000, 2 номери бар. Чалып сөйлөшсөңүздөр болот. Спринтер дубл кабина, 1 каттуу, 312, свежий перегон, 98 жылкы, көлөмү 2.9 сидай, коробкасы механика, баасы $10,800. Volkswagen Crafter жашыл төстө 190 000 км жүргөн,
жылы 2008, көлемі 2.5 механика. Азыркы учурда расстановка болгон, оформление дагы болуп тур. Баасы $13.500. Дубл кабина. Борттун узундугу канча? 3.60. 3.60. 9 кат. Борттун узундугу 3.60. Спринтер 311, свежий перегон, берс каттуу. Эсинин өзүнүн айтуусу боюнча машинанын бир да жеринде чириги жок дейт. Мотору да ачып турат азыр. Моторун да көрсөк болот. Жылы 2001 жылкы 255 000 километр жүргөн, пробеги оригинал, коробкасы механика, көлөмү 2.2 CDI, баасы $10.000. Астынан деле байкасак болот. Бул жерден дагы астына карап чирикчелери жок дейт, отуруштары. Пробег бул жактан да көрүнүп турат, 256 000 километр. Байланыш номери. Борттун узундугу канча? 2.80. Борттун узундугу 2.80. Канча болду байке келгенде? 10-15 күндөй болуп калды дейт. Сары түстө дагы бар дубл кабина, берс каттуу, спринтер 312. 380 000 километр жүргөн. Жылы 99, 2.9 CDI, коробкасы механика, баасы $10.800. Солун көрдүк. Анан астынан да көрөбүз. Борттун узундугу канча байке? 3.30 экен. Борттун узундугу 3.30. Дагы бир 9 кат спринтер 616, свежий перегон, сары түстө, 185 000 километр жүргөн, жылы 2001, көлөмү 2.7 механика, технический состояниясы жакшы дейт, баасы $15.500. Dokuz kat sprinter 412, дубл кабина, 96 жылкы, көлөмү 3 CDI, баасы $12.000. Германиядан свеж келген, жакында эле келип тур. Азыр эси жок болуп атат, борттун узундугуна эсептеш керек болуп атат. Спринтер 413, 2002 жылкы, көлөмү 2.2, баасы $15.000. 9 кат дубл кабина. Тенкке чейинки даярдык, мындай нарашкаларын жасап даярдап коюптур. Мына астындагы көрсөк болот. Абал жакшы. Спринтер 212, Кыргызстан номеринде. Мурун эле чотко коюлуп, Кыргызстанда кызмат өтүп жүргөн Мерседес экен. Спринтер 98 жылкы, көлөмү 3, механика, баасы $8.000. Борттун узундугу 2.80. Бортовый сапог транзит номерде Россиядан келген, 2 каттуу, 617 мотору, 88 жылкы, көлөмү 2.9. Азыркы учурда оформление боло эле экен, баасы $5.200. Дөңгөлөктөрү дагы жаңы.
мына астында көріп алсаңыздар болады.